Урматтуу көрүүчүлөр жана катталуучулар, сиздерге суроо. 45 000 долларга Бишкектин ортосунан 4 бөлмөлүү үйдү сатып алса болобу? Суроо комментарий бөлүгүнө жаза кетиңиздер. Мейли мындан 2-3 жыл мурда деле сатып алса болот беле. Бул биринчиден. Экинчиден, буга чейин мен Шадыбаев Алмабек айым 45 000 доллар үчүн 4 бөлмөлүү үйүн тарттырып жибергени жатат деген маселе боюнча эфир чыгаргам. Ал эфирде Темиркулов Касым аттуу жаран 45 000 долларды Алмабек айымга насия катары берип, бирок арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин мен үйдү сатып алгам, үйдү бошотуңуздар деп сотко кайрылгандыгы жөнүндө айтканбыз. Эми ойлоп көрүңүздөр, Темиркулов Касымдын карамагында 39 үй катталып экен. Дилеген соттун өзүндө жок да 39 үй. Бул бала кайдан алды ушинтип элдин баарын алдап алып жүргөн үй да? Балким бул үй дагы буга чейинки ошол 39 үй дагы ушундай схема менен келгенби деген суроо сөзсүз түрдө жаралат. Алмабек айым 2021 жылдын 5-ноябрь күнү 45 000 долларды Темиркулов Касымдан насияга алгам деп жатат. Насияга алган учурда Темиркулов Касым менде лицензия жок, ошого байланыштуу мен деле 45 000 долларды эмеске чоң акча жөн бере албайм. Үйдү каттатыңыз мага. Кийин кутулганда эмеске кайра каттатып коем деген келишим менен берген дейт. Бирок жыйынтыгында эч кандай айтпастан, дебестен, билдирбестен туруп эле сотко үйдү бошотуп бергиле, бул менин үйүм, мен сатып алгам деп райондук сотко кайрылып жатат. Райондук сотко кайрылгандан кийин Алмабек айым үйдү талашып жаткандыгын билип, анан ал реакция кылып кыймылдай баштаган экен. Бул боюнча Алмабек айымдын дагы бир канча күбөлөрү бар. Темиркулов Касымды Алмабек айымга тааныштырган 3 адам, алардын бири Темиркулов Касымдын убагында өнөктөшү болуп, аны менен чогуу иштешип жүргөн Адилет Бердибеков болуп эсептелинет. Азыркы күндө ал да соттук процесстерге барып катышып, жок бул үйдү Касым насияга акча берип алган, сатып алган эмес, эч кандай сатып алуу жөнүндө сөз болгон эмес деп айтып жатат. А так бул процент болчу, именно залоговое имущество болчу да? Мага болбой эле үй чын айтканда талашта турат. Ортодон Темиркулов Касымдын баягы алдамчылык боюнча кылмыш иши каралып, ал 6 ай дагы тергөө абагында жатып чыкты. Бирок Ленин райондук сот тарабынан кайсы бир себептерден улам акталып кетти. Бул боюнча прокуратура дагы, ИИМ дагы чоң катуу тергөөлөрдү жүргүзүп, бардык фактыларды келтирип, камоо боюнча чечим чыгарып сотко кайрылган болчу. Бирок эмнегедир ал прокуратуранын дагы, ИИМдин дагы тергөөсү суу кечпей калды, өңдөнөт. Күнөөлүү эмес деп актап туруп, свидетелдердин баары бар айтып берди. 4 свидетель тең барды. Жана өзүнүн жанындагы напарник баласы Адилет. Бердибеков Адилет. Өзүнүн ал айтып атат, сатып алган эмеспиз. Биз деген тиги ломбард болчу, ооба чындыкта момундай болчу. Мен алгам, мына биз алганбыз Касым экөөбүз 25 000% кылып деди. А так бул процент болчу, именно залоговое имущество болчу да? Мен эч кимди айыптагым келбейт. Болгону сөз сот системасындагы адилеттүүлүктө болуп жатат. Шаардык сотто сөзсүз түрдө адилеттүүлүк орнойт деген ишеничтемин.